17 декабрда Жогорку Кеңештин 8 чакырылышынын депутаттары ант берип, ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты деген көйлүктү жана төш белгини алышты. Андан сырткары депутаттар Жогорку Кеңештин төрагасын, анын орун басарларын жана комитет жетекчилерин шайлашты. Депутаттар ант бергенден кийин танапис жарыяланды. Мына ошол танапистен кайткандан кийин 5 депутаттык топ түзүлгөнү айтылды. Ал эми 3 депутат болсо эч бир топко кирбегенин жарыя кылды. Алар Эльвира Сурабалдиева, Болот Ибрагимов жана Эрулан Кокулов. Мына ошол 5 депутаттык топтун баары Жогорку Кеңештин төрагалыгына Нурланбек Тургунбек уулунун талапкерлигин көрсөттү. Жыйынтыгында Тургунбек уулу төрага катары шайланды. Ал эми Жогорку Кеңештин төрагасынын биринчи орун басары катары номер 1 шайлоо округунан депутат болгон Чыңгыз Ажибаев, андан кийинки дагы бир орун басары катары номер 30 округ боюнча депутат болгон Жылдыз Талайбек кызы жана 3 орун басары катары 18 округтан депутат болгон Карим Ханжезанын талапкерлиги сунушталып, колдоо тапты. Урматтуу депутаттар, сиздер бүгүн Жогорку Кеңештин 8 чакырылышынын алгачкы жыйынында 8 чакырылыштын төрагасы кылып, мага чоң ишеним менен колдоо көрсөтүп, Жогорку Кеңештин төрагалыгына шайлаганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдирип, өзүмдүн буга чейинки билимимди, тажрыйбамды Жогорку Кеңештин, парламенттин мындан аркы кадыр баркын өстүрүүгө жана коомдогу, өлкөдөгү ролун татыктуу аткарууга бардык күч аракетимди жумшайм. Ошону менен катар Кыргыз Республикасынын бүгүнкү президентибиз урматтуу Садыр Нуркожо уулу баштаган саясатты парламент тарабынан колдоо иретинде бардык мыйзамдык ченемдердин алкагында иш алып барууга баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Өлкөбүз өсүп өнүгүш керек. Парламент биздин Жогорку Кеңеш жеке эле Борбор Азия чөлкөмүндө же болбосо мурдагы СССР азыркы КМШ чөлкөмүндө эмес, дүйнөнүн бир катар парламентаризм өнүккөн, ачык, демократиялуу парламенттердин бири болуп эсептелинет. Мындан кийин дагы ошол аталышыбызды, ошол ордубузду сактап калуу эле эмес, дагы өнүктүрүшүбүз керек. Парламент бүгүнкү күндө өзүнүн ыйгар мукуктары жетиштүү, баш мыйзамда көрсөтүлгөн бардык ыйгар мукуктардын негизинде иш алып барсак, мен ойлойм парламент өзүнүн татыктуу ишин аткарат деп. Азыркы учурга, кайсы учур болбосун, жаңы парламент келгенден кийин бирок опыты бар. Анан ошол референдумду кайра алып кете турган, улантып кете турган, бут даже убактылуу болсо дагы, бирок бул керектүү кандидат эле, ошон үчүн биз азыр колдойбуз. Бирок сиз буга чейинки жумушуна кандай баа бересиз спикердин? Буга чейин эми мисалы үчүн таптакыр керемет кылды, баарын сонун аткарды, баары жакшы болду деп айткандан алысмын. Ошол эле учурда таптакыр баары жаман болду дегенден да алысмын да. Демек, биз бир нерсеге баа берерде анын кемчилигин, анын артыкчылыктарына көңүл бурушубуз керек. Аны эми коомчулук бул боюнча баарысы маалымдар деп ойлойм. Нурланбек Тургунбек өзү отурган болсо, ал кишини колдоп беребиз албетте. Мен ойлойт элем, өткөнкү чакырылышта жетишерлик деңгээлде тажрыйба топтоду. Жалпы жонунан алганда парламенттин ички сырткы климатын жакшы түшүнөт, жакшы билет. Азыркы жаңы чакырылышта мен ойлойт элем, аталган киши Нурлан Тургунбекович татыктуу алып кеткенге жакшы мүмкүнчүлүгү бар. Сиз жеке өзүңүз Нурланбек Тургунбек уулунун 7 чакырылыштагы ишине кандай баа бересиз? Жакшы баа берем. Жакшы иштедик. Көп мыйзамдарды кабыл алдык. Эң негизгиси туруктуу, стабилдүү, жакшы иштедик, мен жакшы баа берем. 7 чакырылыштын аягында сизде бир аз кайма түшүү болбоду беле? Эми ага баарыбыз күбө болгонбуз. Ошону эске алганда негизи эле сиз өткөн чакырылыштагы төраганын милдетин аткарган Нурланбек Тургунбек уулуна кандай баа бересиз негизи? Кандай иштеди төрага катары? Менин оюм боюнча начар иштеди. Сиз өзүңүз Нурланбек Тургунбек уулунун 7 чакырылыштагы мындай аткарган жумушуна кандай баа бересиз төрага катары? Төрага катары. Эми мен азыр бияка келип, аны шайлоого чейин сурасаңар болмок, анда мен ойлойм объективдүү болмок депчи. Азыр объективдүү болбойт деп ойлойм.
Анткени азыр уже кесиптеш болуп калдык. Менин оюмча мындан да жакшы төрага болгон. Эми адам идеалдуу эмес да. Кемчиликтер да болгон. Ошонун баарыбыз көрүп калдык. Жогорку кеңештин 8-чи чакырылышынын алгачкы отурумунда андан сырткары парламенттик комитеттердин тизмеси түзүлүп, алардын төрагалары дагы шайланды. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетине Курманкул Зулушев, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетине Элдар Сулайманов, агрардык саясат, суу ресурстары, жер казынасын пайдалануу, экология жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча комитетине Бакыт Тентишев, илим, билим берүү, инновациялык өнүгүү жана маалыматтык технологиялар, маданият, спорт жана жаштар иштери боюнча комитетине Токтобүбү Ашимбаева, өнөр жай саясаты, транспорт, отун энергетикалык комплекс, архитектура жана курулуш боюнча комитетке Кубанычбек Кангантиев, финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитетке Алтынбек Кудайбердиев, сот, укуктук маселелери, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетке Болотбек Борбиев, эмгек, саламаттык сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелери боюнча комитетине Гүлсүмкан Жунушалиева шайланды. Депутаттардын ант берүү аземине президент Садыр Жапаров өзү дагы катышып, ал депутаттарга кайрылып, өкмөттү, министрлерди жөн жай эле сындап, популист болбоого чакырды. Эгемендик алгандан тарта сөзүбүз менен ишибиз айкалышпай, эл арасында таасирин күчөтүү, упай топтоо үчүн саясатчыларыбыз, айрым депутаттарыбыз популисттик билдирүүлөрдү жасоо менен алек болушту. Ушул менин билдирүүм мамлекеттин эл аралык мамилелерине залакас тийип калбайбы деп ойлошпой, өзүнүн жеке пиарын жасап, элге жакшы көрүнүп алсам болду деген саясатчылар дагы болду. Тиги депутат кыйын экен, бетке айтты, бул депутат кыйын экен, түкүнчө министрди жарга такады деп өз рейтингин гана көтөргөн пиарга жетиштик. Ошондой саясатчыларды көргөн кийинки муун, куру кыйкырык, куу сүрөөнгө жетеленип, популист, демагог болуп тарбияланып чыгуу коркунучуна туш болду. Мамлекеттин өнүгүшүн, келечегин, эл аралык кадыр баркын ойлогон, аны иш жүзүндө далилдеп аракет кылгандар абдан эле суюлуп, андан сырткары элибиз да кайдыгер абалда болуп, эч кимге ишенбей калды. Мыйзамдарды жеке кызыкчылыгы үчүн жазган депутаттар болду. Алар аз келгенсип, айрым депутаттар ири суммадагы акча үчүн чет өлкөлүк уюмдардын кызыкчылыгына, айрым депутаттар болсо өзүбүздүн эле олигархтардан өтө чоң суммада акча алып, алардын кызыкчылыгы үчүн мыйзамдарды жазып, кабыл алып берген учурлар да болгон. Муну биз азыр саясий коррупция деп атап жүрөбүз. Мына ушунун баарына араңарда көптөн бери депутат болуп келе жаткан менин мурдакы кесиптештерим күбө. Жаңы келген депутаттар эскилерден сурасаңыздар, алар кимдер экенин айтып беришет. Эми урматтуу депутаттар, муун алмашып, заман өзгөрүп жаткан өткөл маалда жаңыча көз караш, жаңыча мамиле менен Кыргызстаныбызды өнүктүрөлү. Силерден суранарым, жогорудагыдай жагымсыз, мыйзамсыз, ыплас иштерди сиздер кайталабасаңыздар. Ар бириңиздерден мамлекетчил болушуңуздарды суранар элем. Жалпы элдин, мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн иштеп бериңиздер. Депутаттар дагы министрлерге же жергиликтүү жетекчилерге кайрылып, баланчаны түкүнчө кызматка коюп бер, мага чурка деле же жакыным эле деп буйрук берүүлөр кадимки эле көрүнүшкө айланып калды. Аткарбай койгон мамлекеттик кызматкерлердин кичинекей бир кемчилигин таап алып, аны трибунадан тоодой кылып көтөрүп чыгып, сындап киришет эле. Мына ушундай туура эмес жолго сиздер түшпөсөңүздөр деп суранат элем. Туура, идеалдуу жетекчилер жок, баарыбыз жаңылышабыз. Иштебеген киши жаңылышпайт деген сөз бар элибизде. Олуттуу кемчиликтер болсо сындагыла, сындан адам только оңолот. Ошол эле маалда силер сындаган жетекчилердин коррупциялык иш аракеттери же мамлекеттин казынасына кол салган учурлары болсо, ачык далилдер менен айтып чыгыңыздар. Биз сиздерге рахмат деп гана айтабыз. Коррупция кылган чиновник болсо ким болбосун, аларды биз аябайбыз.
Тескерисинче биз өзүбүз коррупционерлер менен уурулардын артынан сая түшүп жазалап жатабыз. Аны баарыңыздар эле көрүп жүрөсүздөр. Эгер коррупционерлердин бетин ачып берген болсоңор, биз албетте кош колдоп турабыз сиздерди. Бирок жогоруда айтканымдагыдай министрлерге же башка мамлекеттик кызмат жетекчилерине чалып, муну жумушка алып кой, муну коюп кой деп кысым көрсөтүүнү токтотсоңуздар. Жогорку кеңештин 8-чи чакырылышына жалпысынан 87 депутат ант берди. Негизи 90 депутат ант бериши керек эле, бирок 13-чү округ боюнча шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылганына байланыштуу бул округда кайра шайлоо болушу күтүлүүдө. Ошондуктан 87 депутат ант берип жумушуна киришти.